атамекен флагтарын көтөрүп күндүз болгондо зор болмоо экен, а? Күндүз болгондо баш. Бол. Akıl. Gel tas öz akıl. Ake, assalamu alaikum. Adamlar gelirse. Туғандар, сіздерді көргенге мен абдан қуаныштамын. Мен мұрда күні шыққанда партияның штабына келіп бір сөз айттым әлі. Ошол сөзді ушул жерде сөзсіз қайталап қойышым керек. Бәлкім ертең дагы чоң жолугушуда ушул сөздү кайталайм. Анткени бул сөздү кайра айтып, ар бир биздин тууганыбыз, ар бир биздин жолдошубуз, ар бир биздин партиялашыбыз мына ошону билиш керек деп мен эсептейм. 2 жыл 7 ай мен одиночная камерада, жалгыз камерада олтурдум. 2 жыл 7 ай. Бирок бир күн дагы, 1 саат дагы, 1 мүнөт дагы өзүмдү жалгызмын деп эсептеген жокмун. Анткени мен сиздердин бар экениңиздерди сезип турдум. Сиздердин колдоп атканыңыздарды, мага ишенгениңерди билип турдум. Ошондуктан мен 1 секунд өзүмдү жалгыз аттарын айтпай эле коеюн. Жалгыз көрдүңөр кимдер жалгыз болгон. Үрүп чыгарга ити жок. Калып, кечеле өкүмзар болуп, элине, саясий оппоненттерине кордук, зордук көргөзүп аткан Кудайдан кийинки адам менмин. Менин айтканым закон болот. Ал адамдардын тагдырын чечет деп турган адамдарга бүгүн үрүп чыгар ити жок болуп, сотуна тууганынан башка 5-6 адамдан башка эч ким барбагандыгын көрүп турабыз. Жалгыздык деп ошону айтат. Байлыгың болсо дагы, гектарлаган жерге үй курсаң дагы, элдер чын ниетинен колдобосо, чын ниетинен өкүндөсө, андай адам жалгыз болот. Ошондуктан мен түрмөгө жалгыз камерада өткөргөн 2 жыл 7 айым
bir gün dagın men öküngen jokmун, bir gün dagın çökкен jokmун, bir gün da sıngan jokmун. Antkeni sizlerдин колдооңуздарды билип турдум. Акмандыктардын гана эмес. Бардык региондордон чындыкты каалаган, адилеттүүлүктү каалаган адамдар көп. Алар ар дайым бизди, биздин партияны колдоп келишкен. Алар 100 000 деген болуп эсептелинет. Ошондуктан биз жалгыз эмеспиз. Биз күрөшкөн, биз камалган ниеттерибиз бул жалпы кыргызстандыктар үчүн маанилүү жана керектүү баалуулуктар. Бүгүн кылмыш кодексинде тергөө менен кызматташуу деген норма кирди. Bir gün kamap durup öyle начальнигиңе көрсөтмө берсең чыгарып берип атат. Ошентип барып сразу мурун чабактарын кармасак, эми китин кармайбыз, заказчыгын кармайбыз деген ушундай тажрыйба болуп атат. Бирок ал мыйза мурун деле бар эле. Дүйшөндү айтышты. Sen жөн эле Маевский дегенди орусту, бир орусту Текебаевдин кабинетинен көргөм. Эмне жөнүндө сүйлөштү билбейм, бирок ошол жерден көргөм эле деп койсоң сени чыгарып жиберебиз деди. Бир эле сөз. Көргөм деп айтпай койгондугу үчүн 2 жыл 7 ай отурду. Kimdir bürөө үчүn, же kimdir bürөө менен намыс үчүн, достук үчүн, жолдошчулук принциби үчүн 2,5 жыл, а бизди 8 жылга кести. Эгер Кудай Таала ушул ситуацияны түзбөгөндө, биз балким 8 жыл отурат элек. Үстүнө кошуп койсо балким 15 жыл отурат элек. Түрмөдө кошуп койсо оңой эле. Аны сөктү, муну жукулдаттың деп туруп эле дароо эле үстүнө 5-6 жыл кошуп кое берет, саясий куугунтукталгандаргачы. Ошондуктан Дүйшөн биздин партиянын накта жүзү. Дүйшөнгө окшогон партиялашта Урматтуу мекендештер, акмандык бир туугандарым. Биз буга чейин эле мына 30 жылдан бери атамекендин туусун көтөрүп, акыйкаттык деп ушул кыргыз мамлекетинин пайдубалынын таштары туура коюлса экен деп келатабыз. Ушул жерде мен сиздер менен чогуу канча жыл саясий иштерди чогуу жүрдүк. Көп нерселерди бир туугандай болуп аралашып чогуу жүрдүк. Мен силердин бириңермин. Жогоруда Өмүрбек Чиркешев айтты. Мен батырлык кылганым жок. Бирөө айтат, Чотонов Текебаев үчүн отурду. Мен Текебаев үчүн да отурганым жок. Бул жерде акыйкаттык жөнүндө сөз болуп атат. Мени алар каралоого түрттү. Акыйкаттыкты жок кылууга түрттү. Андайга кичине абийри бар адам барыш мүмкүн эмес. Урматтуу мекендештерим, менимче дагы Атамекен партиясы бар эле сиздерге чын жүрөгүбүздөн ыраазыбыз. Негизги мен айтайын деген сөзүм ошол эле, сиздерге биз чын жүрөгүбүздөн ыраазыбыз. Кыйын учурда дайыма ушул эл. Мен ушул сөздү 3-чү жолу айтып атам. Өмүрбек Чиркешев айтты эле, Конституция сынды, элита сынды, эми эл сынса турбайбыз деп. Кудайга шүгүр эл бар экен сиздер. Рахмат. Ушудан жазбайлы, эми өтөйүн. Рахмат.